Саламатсыздарбы, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсү. Биздин студиябыздын бүгүнкү мейманы буга чейин бизге бир нече жолу келип кызыктуу маекти куруп берген Кушубек Качыбеков агайыбыз. Кушубек агай, биздин студияга кош келипсиз. Кушубек агай, мына сиз жазуучу, изилдөөчү деп да айтсак болот. Эч тартынбастан буга чейин биздин студияда Төрөкул Жанузаков, Абжалбек Чолпонкулов сыяктуу мына залкарлар, өзү мезгилинин залкар ишмерлери болгон, бирок унутулуп калган инсандар жөнүндө тапкан маалыматыңыз менен бөлүштүңүз эле. Мына эми дагы архивтерден тонналаган кагаздарды казып отуруп, дагы биздин Кыргызстандын унутулайын деп калган бир жетекчилер жөнүндө маалыматтарды таап чыкканыңыздан угуп мына студияга чакырып атабыз. Ошол архивден кимдер жөнүндө кандай кызыктуу маалыматтарды таптыңыз? Ашуну айтып берсеңиз. Ушул менин чыгармачыл багытым ушу өткөн тарыхый инсандар экен белгилүү да. Бир нече китеп жаздык. Анан ошол Совет бийлигинин алгачкы жылдарындагы Кыргыздын алгачкы интеллигенциялары, мамлекеттик партиялык ишмерлер жөнүндө дагы кызыгып, ушулар боюнча маалымат топтоп жүрөт элем. Анан ошол кийинки мезгилдерде мынакей мурдагы партиялык архив, азыр коомдук саясий архив болуп калды. Ошол архивде бир нече күн отуруп, ошол 30-чы жылдары, 37-чи, 38-чи жылдары репрессияга туш келип атылып кеткен Кыргыздын кыраандары жөнүндө материал топтоп атып, ошонун ичинен Керим Кенебаевга токтодум да. Керим Кенебаев, Хасан Жээнбаев, Жаналиев, Султанбеков дегендер болгон. Эми ушуларды изилдеп отурсак, Керим Кенебаев мисалы ошол Разаков 1950 жылга чейин баягы Борбордук комитеттин биринчи секретары катчысы болгонго чейин бир да кыргыз болгон эмес да. Ал эми Керим Кенебаев болсо ошол 37-чи жылы 7 ноябрдан 38-чи жылдын 20 февралына чейин биринчи катчынын милдетин аткарып турган да. Кыргыз СССРнин Кыргыз СССР багы ага чейин обком ВКП деп койгон да. АССР болуп турган. Анан 36-чы жылы 5 декабрда СССР болгондон кийин анан муну Борбордук комитетке айландырышат. Өзүнчө ошондой статус берилет дагы. Ошонун биринчи секретарына Амосов келет. Максим Амосов. Улуту Якутов. Анан ошол келип 7 ноябрда тарыхта көп эле жазылды. Ошончо айтып берсеңиз. Баягы майрамдык парад болуп атканда туура эмес сүйлөп койгон деген материалдар болгон да. Эми ал архивдик материалдарда ачыктала элек, андай деген сөз жок, бирок ошол туура эмес лозунг чакырган. Туура эмес сүйлөп койду дегенде кандай? Мисалы, сиздин маалымат боюнча Долой Сталин деп жиберген дейт да. Сталин жоголсун. Трибунадан демонстрация болуп атканда бирөөлөр жазыптыр, жашасын фашизм деп жиберген деп, жашасын коммунизм деп айтам деп. Анан бирок ошол эле күнүн кечинде Борбордук комитеттин бюросу болуп, ошол жерден партиядан чыгартып, бюро мүчөлүгүнөн чыгарылат. Андан бөлөк дагы СССР Жогорку Советине депутатка кандидаттыгы коюлуп атканда, бир айдан кийин шайлоо болмок. Андан дагы кандидаттыгын алдырат да. Анан бир 9 күндөн кийин муну Москвага алып кетишет да, ошол жакта Максим Амосов атылып кеткен да. Анан ошол эле күнү экинчи катчылыкка жана экинчи катчы болуп иштеп аткан Керим Кенебаевди убактылуу милдетин аткаруучу кылып биринчи катчы кылып шайлашат. Ошол жерден Керим Кенебаев ошо 4 айдай биринчи катчылык милдетти аткарып турганда, мындайча айтканда Сталин менен түстөн түз сүйлөшүп, ошондо 4 ай Борбордук комитетти башкарып турган. Эми бул Керим Кенебаевди ага чейинки өмүр баянына токтолсок, бул 1907 жылы
көлдүн боз тери айылында төрөлгөн, кедей дыйкандын үй бүлөсүндө төрөлүптүр. Эми ошо үркүндүн убагында ата энеси кайтыш болуп кетип, Акмат деген агасы экөө Алмата жакка оошуп, Коргожо деген байга жалданып иштешет да. Эми 10 жашар бала ошол жерде малайлыкта жүрүп, анан 1 жылдан кийин кайра келип, аталаш агасы ырыс келди деген уулуна баягы чарбачылыгына жардам берип кызмат кылат да. Анан балдар үйүнө караколго алынат. Караколдо 1-2 жылдай ушул жетим балдар үйүндө тарбиялангандан кийин Алматадагы техникумга окууга кетет. Мына Алматада педагогикалык техникумда 1-2 жыл окугандан кийин кайра келет дагы, да 1,5 жылдай бош жүрүп калат дагы. Биздеги Фрунзедеги педагогикалык техникумга тапшырып, 25-жылдан 30-жылга чейин окуп, техникумду бүтүрүп чыгат. Эми бул кишинин кызмат жолу да кызык. Ошо техникумда окуп жүргөндө 1928-жылы Коммунисттик партиянын катарына өткөн да. Окууну бүтөр менен бул Фрунзе шаардык партия комитетине кирип, ушул эле бөлүм башчы болуп баштайт да, агитация боюнча бөлүм башчысы болот. Анан кийин бөлүм башчы болуп иштеп туруп, кайра 1-катчылыкка чейин көтөрүлөт шаардык комитетте. Анан Алай Гүлчөй районунда, Кызылжар районунда 1-катчы болуп иштеген да, райком партияда. Ошондо ушу Кызылжар районун уюштуруп, чарбаларды уюштурганда чоң эмгеги бар экен. Белоцкийдин берген мүнөздөмөсү бар экен да. Ошол мурдагы обком 1-катчысы. Эми ага чейин баягы обком партия деп айтылып турганда 2-катчы Төрөкул Айтматов болгон. Ал киши окууга кеткенден кийин 35-жылдары Жээнбаев Хасан деген болгон. Бу да боз терилик да. Ал 2-катчы болуп калат. Анан бул 2-катчы болуп турганда дагы репрессияга туш келип, ал камалгандан кийин бул ага чейин Каганович район деп койгон. Сокулукта 1-чи райкомдо 1-катчы болуп туруп, анан кийин Борбордук комитетте 2-катчы болуп, Жээнбаевдин ордуна бул келет. Көрдүңүзбү? Ошондо бул баягы Амос келип калат аңча. Анан ошо Амос менен иштеп туруп, анан кийин дагы бир кызык жери муну архивдик маалыматтарда жасат да. Бул киши иштегенден 20 күндөн кийин эле баягы 1-катчылык милдетти аткарып атканда, муну шаардын партия комитетинде бюрода карашат. Ошондо эле кара булут үйүлүп калган экен да бул ишке. Ошол бул Амосту аябай ишенген, Амосту кызматтан посттон аларда мындай келишүүчүлүк менен жумшак мамиле кылган. Жээнбаевди, Исакеевди ошол шаардык комитетте 1-катчы болуп турганда бетин ачкан эмес. Деп туруп ушундай жала кылат да, бирок дагы эле болбой, баягы күнөөсүн мойнуна алып, бирок НКВДнын көрсөтмөсү болгон да. Ошо шаардык комитетте НКВДнын көрсөтмөсүнүн негизинде бюрода караган да бул кишини. Жаңы эле 1-катчылык милдетке кирип атканда 20 күндөн кийин. Анан кийин 1-катчы болуп иштеп тургандан кийин муну аябай кубалай башташат. Баягы эми ошол убакта могу бюронун жүрүшүндөгү протоколдор менен таанышып отурсак архивде, ошол бири-бирин эле компромат иштей берген да. Улутчул буржуазиялык көз караштагы ошо Жээнбаевдарды колдогон, Тыныстановду колдогон деп. Бир эле мисал бул ошол Борбордук комитетте 2-катчы болуп турганда Жоомарт Бөкөнбаев, акын Жоомарт Бөкөнбаевдин иши каралып калат. Себеби аны шаардык комитетте партиядан алып салыптыр да. Бөкөнбаевди Алтын кыз деген драмасы үчүн. Алтын кыз. Алтын кыз драмасы ушу мындай улутчул жыттанат деген да. Анан кийин ал киши ресторандарда Есениндей болуп ыр окуп жүрөт экен деп ушундай деп туруп, анан Жоомарт Бөкөнбаевди партиядан алып салганда бул кайра Борбордук комитетте карап туруп,
бүт бардык күнөөлөрүн баарын алдырып, партиялыгынын калыбына келтирип, чыгармачыл иштөөгө чоң шарт түзүп берген экен. Керим Кененбаев. Керим Кененбаев болгондо Турусбековго да ошондой мамиле кылган. Жусуп Турусбеков. Жусуп Турусбековго дагы. Анан бул киши көрдүңүзбү, ошо менен бул эми Амосовду караганда айтышат, эми Амосов иштеп турган убагында жана Орозбековду, Абдыкадыр Орозбековду бюрода карап чечимге кол койгон деп. Эл душманы катары. Андан бөлөк Эсен Аманов ушундайлардын баарын ошо репрессия кылган, ошо Амосов дейт да. Бирок Амосов ага аларды коргогонго күчү деле жок болчу да. Бул чоң агым болгондо Москвадан келген. Эми негизи аргасыз кол койгон экен да. Аргасыз кол койгондо. Бирок ал улуттук ошо кадрларды көтөргөнгө өзү дагы баягы ас улуттан, якуттардан чыккандан кийин жан тартканы билинип турат да. Көп жаштарды көтөрө баштаган да. Эми бул киши ошо менен жана Вагоп келет дагы. Керим Кененбаев да жөндөй айтып. Керим Кененбаевга кайрылып келсек, Вагоп биринчи катчы болуп келгенден кийин муну экинчи катчылыктан да калат дагы. Бир 20 күндөн кийин муну Керим Кененбаевди жылкы чарбасы боюнча башкармалыктын начальниги кылып бекитишет да. Нарком земдеп коет. Ошол жака Азыркыча айыл чарба министрлигинин башкармалыгын. Ошонун ичинде да жылкы боюнча гана чарбачылыкка барат да бул. Мына ошол жерде иштеп тургандан кийин 1938-жылдары анан кийин бул кишиге айып коюлуп 7-апрелде камакка алынат. 10 күндөн кийин партиядан чыгарышат дагы. Анан 7-8 ай тергөөдө болот. Камакта. Бул жерде. Фрунзе шаарында. Анан ошол менен атылат дагы сөөгү Атебейтке коюлган да. Анын сөөгү дагы 138 адамдын ичинде бар. Ошонун ичинде тизмеде табылган. Чөнтөгүндө баягы документи сакталып калган экен да, Керим Кененбаев. Эми бир өкүнүчтүү жери ошол мемориалда жазылып турбайбы? К. Кененбаев деп жазылып калган да. Кенен эмес, Кенебаев. Кенебаев да. Туура эмес жазылып кеткен энди ошо. Анан партиялык партбилети турат. Партбилетин көрдүк. Ошо боюнча сакталып калыптыр. Сиз эми мына көпчүлүктүн маалым болгон баягы Абдыкерим Сыдыковтан баштап, Жусуп Абдрахмановго чейинки бүт баардыгы аты алардын ысымы айтылып жүрөт. Көпчүлүктүн кулагына сиңип калганда, анан эми ошо Керим Кененбаев жөнүндө сизге чейин мындай негизи буга чейин изилдөөлөр, бир макала, баян, китептер чыгыптырбы мындай? Жок, мен ошону топтоп атам. Эми макалалар чыккан, учкай эле. Бул Көлөмдүү эмгек болуптурбу дейм. Бостериде Жээнбаев Хасан жөнүндө негизги аты, чыныгы аты Асанкан да. Анан Хасан деп жазылып калган экен. Ошол киши жөнүндө Ибраев деген аксакал китеп жазган экен. Бирок мен китебин көрө элекмин азыр. Ошол жерде дагы Кененбаевди бир аз кыскартып болгон учкай эле айтылып кеткен. Учкай айтылып кеткен да. Андан башка эч мындай жазма булактарда мен жолуктура элекмин азыр. Буюрса эми ушуну бир чакан китепче болсо дагы чыгарып койсок, бул кийинки муундарга чоң тарыхтын бир аркасында артында урпактар, бир туугандары калыптырбы? Үй бүлөсү жөнүндө айтсак, мен бул Бостериге да барып болгону, Бостеринин үстүндө бир көчөгө гана атын бериптир. Керим Кененбаев атындагы көчө бар экен, башка эч кандай мындай эстелик эчтеке жок. Ал эми Жээнбаевга ошо Бостеридеги мектептин атын бериштир. Анан мунун артында бул эми Идаят Райымбаева деген өзбек кызына үйлөнгөн экен. Кененбаев. Бир туугандары Аманат Калмак деген аксакал айтты эле, уйгур кызы болчу деп. Анан ошол Идаят менен жашап жүрүп, Алайда биринчи катчы болуп турганда Алайбек, Клара деген бир бала, бир кызды болот да. Бирок алар жаш наристе кезинде эле кайтыш болуп кеткен экен.
Ошо менен баягы bunu 38-жылы атылып кеткенден кийин идеят өмүр бою турмушка чыкпай ушу белгисиз болуп калат да. Күтүп жүргөн да муну. Күтүп жүрүп кийин эле 85-ке чыгып кайтыш болгон да. Анан 57-жылы 29 майда бул кишини Москвада жогорку сотто коллегиясында акталат. Акталып партиялыгынын калыбына келтиришет. Анан баягы үй-бүлөнүн баары конфискация болгон да. Анан 57-жылы жубай Идаятка 2 бөлмө квартира берген экен. Бул Жаш гвардия бульварынын бурчунан. Чүйдөн. Анан аерге жанагы Үнүнчү Маматова деген акын кызыбыз бар го. Ошол студенткесте квартирасында 1 жылдай жашап калдыр ал Идаят Кенебаевдин жубайы менен. А киши да көп нерсени айтып берген. Эми ошол убакта мына идеологияны карабайсыңарбы? Ошол Керим Кенебаевдин жубайы дейт, Идаят дейт. Үйүндө Сталин сүрөтүн ак матага сыртынан жаап, илип отуруп дейт. Анан мен айттым дейт, бул сиздин күйөөңүздү ат жок кылган киши да бул Сталин. Жок, а киши билчү эмес. Анын бияктагылар эле жайлаган болуш керек деп өмүр бою күтүп жүрүп, кийин 85 жашында кайтыш болуптур. Анан кийин бир кыз багышы болгон экен, Нургүл деген. Ал азыр белгисиз каякта экен. Анан мага 90-жылдары мындай соода кылам деп кредит алып ошо квартирасына тарттырып берген дешет. Эми ошо Керим Кенебаев экинчи катчы болуп турганда, Кыргызстандын аймактарында, райондорунда иштеп турганда болобу, кийин биринчи катчы болгондо бир өзгөчө эсте калаарлык бир чечимдер болуптурбу, мындай бир чечим бар? Бул иши эмнеси менен өзгөчөй жетекчи катары эсте калганын байкай алдыңыз? Экинчи секретарь болуп турганда бул иш аябай көп эмгек кылган экен да, архивдик материалдарда, докладтарда. Ошол эле убакта, ошол мына 30-жылдары жана асыл тукум малдарды жайылтуу боюнча, асыл тукум породадагы койлорду, кой эчкилерди бүт районирование деп коет. Кайсыл аймактарга кайсы койлорду жайгаштырыш керек, чарбаларды уюштуруу боюнча чоң эмгек кылган экен. Ар бир докладында өзүнүн немесинде ошо жазат. Ошол породаларды алдырдыңарбы, эмне болду деп нарком земге. Анан ошо Кызыл Жары районуна аябай чоң мээнет кылган экен, 3-4 жыл райкомдун биринчи катчысы болуп турганда. Кызыл Жар азыркы Жалал Абад областындагы айылбы? Кызыл Жар эми Аксы районунда. Азыркы Аксы. Эми ошол убакта аттардын баары эле орусча болгон экен да. Мисалы Каганович десе азыр Сокулуп, Ворошилов, Аламидин району болгон, Сталин району, Москва району болгон. Новотроицкий деп койгон, мисалы Сокулукту. Ушундай анан ошол көп Каганович районунда да жакшы иштеген экен шаардын түбүндө. Андан бөлөк дагы ошол улуттук тил боюнча, кыргыз тилин окутуу боюнча, кыргыз жаштарына орус тилин окутуу боюнча көп пленумдарда, бюролордо чоң маселелер талкууланган экен да. Ошол кезде орус мектептеринде дагы кыргыз тили окутулган, Ооба. Бул орус мектептерине кыргыз кыргыз тилин окутуш керек, кыргыз мектептерге орус тилин окутуш керек. Ага канча китеп керек, ушунун баардыгы ар бир бюродо заседаниясында аябай талкууланган экен да. Эми ошондо мына жерде архивдик материалдарда да бар. Эми буга дагы бир койгон сүрөтү да мынакей. Дагы бир күнөө коюлат да буга. Бул Нарын районундагы НКВДнын начальниги Жумагуловго террордук акт уюштурган деген. Жумагуловго? Жумагулов деген ошо Нарын районунда НКВДнын начальниги экен да. Эми ошого кишиге айып коюлат. Ошол кишини жок кылуу үчүн террордук акт жүргүзгөн, ушуну уюштурган Кенебаев болгон деп. Эми бул чындыкка жакын болбойт болуш керек, себеби бул архивдик материалдар, мындай маалыматтар азыр баягы ачыкка чыга элек да.
ушул эми мурунку КГБ'нын архивинде биз баягы рассекреченный ачыкталган мындай штамп коюлган материалдар менен иштедик. Кыскасы бул боюнча көп эле материалдар топтолуп калды. Андан бөлөк дагы ушул материалдарды архивден карап атып Жаналиев дегенге топтодум да. Бул Жаналиев деген бул Керим Кенебаевди жанагынтип репрессия кылып, камап, партиядан чыгарып, атууга кеткенден кийин Жаналиев келет. Бул Жаналиев деген ким болгон? Мына азыркы эски аксакалдар деле, партиялык работниктер деле, кызматкерлер калбай калды го. Көбү билбей калдыр. Жаналиев деген аты ким? Атында жазбаптыр. Көп документтерди карадым. Жаналиев деп эле жүрөт. Жаналиев деп эле жүрөт да. Бүт мына бюронун чечимдерине, топтомдоруна баарын эле аттарын эле жазат экен да. Неме фамилияларын. Ол өзү талкан болуштугунда төрөлгөн дейт. Бу Беловодский жакта да. Негизи ушу Карабал талып болсо керек. Анан баягы жаш кезинде да кедейчиликтин азабын тарткан экен. Анан атчандар армиясында баягы граждан согушка катышып, андан кийин мына Петровкада МТСтин директору болгон экен. Анан ошентип кызматка көтөрүлүп отуруп, анан кийин экинчи секретарлык, экинчи катчылыкка кеткен да. Биринчи катчы ким болуп турганда дайындалыптыр? Вагоп. Вагоп Абдрахмановтан кийин болгон, Жок, Вагоп Амосовтан кийин Вагоп болуп атпайбы. Анын убагында ортосунда Кенебаев иштеп калып атпайбы, убактылуу милдетин аткаруучу болуп. Анан бул киши ошол 38-жылы Кенебаевдин ордуна келет дагы, Жаналиев. 49-жылга чейин иштейт. Мына көрдүңүзбү? Экинчи катчы болуп. Экинчи катчы болуп, 49-жылга чейин иштейт дагы. 50-жылдары Разаков келгенден кийин бул киши Жалал Абадка обкомго биринчи катчы болуп кетти да. Ошентип жакшы жумуштарда иштеп жүрүп, 69-жылы пенсияга чыгыптыр. Кийин эле кайтыш болгон экен. Мына ушул киши көп нерсени билмек да. Убагында жазып сураган тарыхчылар болгондо, жанагы Амосовдун тиги аянтта не деп айтылганын ушул кишилер гана билмек да. Себеби булар ошондо борбордук комитетте иштеп калышкан. Кайсы жылы өтүптүр дейсиз Жаналиев? Жаналиев 70-жылдар эле 80-жылдары кайтыш болсо керек да. Бирок мен көп эле кишиден сурадым, баары мындай кабарсыз да бул киши менен. Ушундай жетекчи болгонун дагы билишпейт. Өмүр баян изилдеп көрдүңүзбү? Мен кыскача ошол 69-жылга чейинки баягы партиялык ишмердүүлүгүн эле иликтедим. Ага чейинки баягы жаш кезиндеги меркиси баягы өзүнүн жазган автобиографиялык отчетторунда турат. Андан кийин пенсиядан кийин кайсы жылы кайтыш болгон жөнүндө маалымат азырынча тактала элек. Бирок буюрса тактайбыз экен. Өзү чүйдөн экен. Талкан болуштугунда төрөлгөн деген гана маалымат бар экен. Анан бул киши жөнүндө дагы көп нерсени айтсак болот, себеби сүрөттөрү бар экен. Ошону баягы күнү түнү эми ошол 49-жылга чейин экинчи катчы катары Сталин менен да түстөн түз сүйлөшкөн маалыматтар бар экен. Бул кишинин Жаналиевдин. Мына ушул киши мемуар жазып кетсе сонун болмок да. Негизи эле ошол жылдары борбордук комитеттин экинчи катчысы болгондо алар кайсы тармакты тейлеген, кайсы тармак боюнча мындай өндүрүштү, экономиканы тейлеген да. Андан бөлөк Султанбеков деген да болгон. Ал 3-чү катчы болгон да, идеологияны тейлеген. Басма сөздү. Султанбеков деген ошол мурун таласта райком партиянын биринчи катчысы болуп тургандан келген экен. Ошол Кенебаев экинчи катчы болгондо Султанбеков 3-чү катчы болот да. Бирок Султанбековдун докладдарында ошол тыныстаанып жөнүндө дегеле ошол маданият боюнча көптөгөн сын катуу айткан
репрессияга такай турган докладдары көп экен да. Негизи мына 49 жылга чейин Жаналиев иштегендейсиз, экинчи катчы болуп, ал негизи ушундай документтерди, кагаздарды көргөн жоксузбу, таба алган жоксузбу? Анын артынан арыз жазып, аны дагы бир нерсеге айыптап, бир мындай айыптоолор болуптур. Бирок жоопкерчиликке эми жанагындай катаал жылдар ичинде аман калган кишилердин жалгызы болуп атса, бул деги эле мындай бир бул боюнча шик-саноо, текшерүү, мындай арызданып болбоптурбу эч ким? жок, ал эми тиги ачыктал элек архивде болсо керек. Бирок бир окумуштуу жазыптыр. Бирден бир жападан жалгыз репрессияга туш келбеген ушу Жаналиев болгон деп. Мунусу тарыхый чындык. Эми ошол тиги Кенебаевден кийин экинчи секретарь болуп 38-жылы баягы репрессиянын күчөп турган убагында, андан кийин 49-жылга чейин негизи ошол 52-53 жылдарга чейин уланган да репрессия. Сталин өлгөндөн кийин анан бир аз токтогон да. Ошол убакта ошондон бери кантип репрессияга учурабай аман ушундай жакшы жооптуу кызматтарды аркалаган. Бу да бир кыйын киши инсан окшойт да. Урпактары, туугандары калыптырбы? Алар жөнүндө? Жок, ошону азыр иликтеп атабыз. Ушу Жаналиев боюнча иликтеп атабыз. Урпактары же туугандары чыгабы деп. Ушу Жаналиев боюнча дагы, мисалы, бул Кара Балта, бизде мына Беловодский айылындагылардан, эски кишилерден сураштырып атабыз. Эми сизди мына жазуучу, анан ушундай изилдөөчү катары архивтерде көп убакыт мына Кыргызстандын гана эмес, башка республикалардын архивтеринде иштеген адам катары сизден суроо бергим келип турат да. Мына өткөн 2022 жылдын декабрынын соңунда Жогорку Кеңеште саясий репрессиянын курмандыктарын реабилитациялоо жөнүндө мыйзам долбоору кайрадан демилгеленди. Мурдагы 6-чакырылышта демилгеленгенде ал өтпөй калыптыр. Эми бул мына 7-чакырылышта демилгеленип жатат. Коомдук бир айдай коомдук талкуу болуп, парламенттик угуулар болду. Бирок буга чейин эле анан бул мыйзам демилгеленгенден кийин дагы мындай пикирлер айтылып атат да. Ошол Улуттук коопсуздук комитетинин, мурдагы КГБнын архивтерин ошол иштер боюнча толук ачык кылып ачыктоо туура эмес. Антпесе эгерде ачыкталып кетсе, ошол репрессиялангандардын, өзгөчө атылып кеткендердин урпактары бири-бири менен чабышып кетет. Коомдо мындай жарака, конфликт пайда болот деген пикир бар да. Сиздин оюңуз кандай ушул тармакта, мындай архивде иштеп жүргөн адам катары айтсак? Бул эки багытта ой деле туура негизи. Бир чети ачыкталыш керек. Көптөгөн ошол сүргүнгө айдалган, Украинага, Оренбургга айдалган, Сибирге айдалган көптөгөн кишилер акталбай жатпайбы ушул убакытка чейин. Эми ал ошого ким түрткү берген? Кайсы тергөөчү, кайсы баягы ошол убактагыча айтканда тройка соттогон? Мына ушуларды ачыктай берсе болот. Эми бөлөк кошуна өлкөлөрдө СНГда бүт эле ачыкталып калдыбы? Анан биздики бул жерде эми баягы Жогорку Кеңеште кайсы тергөөчү тергеген, кайсы соттогон эмес, ал ким тоголо арыз болобу же ачык эле аты жөнүн айтып арызданып, жала жаап, ошолордун аттары, ысымдары белгилүү болуп калса, ошолор менен, ошолордун урпактары менен бул ошо кабылган, репрессия кабылгандардын урпактары. Андай да болушу мүмкүн. Андай да болушу мүмкүн. Сиз ошондой мына партиялык биринчи, экинчи жетекчи болуп жүргөн адамдарга карата ошентип бирөөнүн атынан жазылган арыз даттанууларды, ошо арыздарды көрө алдыңызбы? Жок, мен андай арыздарды көрө алган жокмун. Эми ал тиги тергөөнүн документтеринин, материалдардын ичинде болушу мүмкүн да. Бирок докладдарда, мисалы, Мыктыбеков деген доклады жүрөт. Ошол Тыныстановду, Жусуп Турусбековду, Бөкөнбаевди, Алтургай Алтоконбаевди сындап ушундай бир саясий караңгычылык
Булар улутчулдукка алып келет. Совет бийлигине каршы келген чыгармалар бар. Саясий сабатсыздык деп, сабатсыздык. Саясий жактан сабатсыздык дейт да. Мисалы ошо Тыныстаныптын Бастук деген ыр бар да. Ошол жерде ошол эки саптан дагы бир нерсе табышат да. Малчы дейт, өзүнүн жеринде өзү ээ болуш керек, эмне үчүн кожоюн бөлөк жактан болуш керек деген ыры бар экен да. Касымтын. Мына ошону да бюрога алып чыгышкан да. Ар бир эми ошол убакта заман аябай баягы бычактын мисине эле болгон заман экен да. Бир туура эмес акындар туура эмес ыр жазып койсо дагы репрессияга туш келип калышкан. А жерде ошо көп эле баягы бюрода талкууланып аткан докладдарды окудук. Кимдер чыгып сүйлөгөн. Эми чын деле баягы кылмыш иштери болбосо дагы, мисалы ошол көрүнүктүү ишмер, партиялык, советтик ишмер болобу, акын, белгилүү жазуучулар болобу, ошол аларга каршы саясий айыптоолор биринчиге ошол жыйындарда айтылган, Ошондо айтылып турат, Жолдош Баланчаев мындай доклад менен чыгып, тиги боюнча ушундай пикирин айтты деген. Ооба, мына кыргыз эл акыны Ал Токонбаев эле Борбордук комитеттин пленумунда бир 30-40 бетке доклад жасаганда, жалаң Тыныстанып жөнүндө да. Мына Тыныстаныпты репрессияга туш келген ошол докладпы деп ойлоп калдым да. Эми бул материалдар кийинки убакта ачык эле чыгып жазылып да жүрбөйбү? Эл өзүндө ушул тармакта изилдегендерин айтылып эле жүрөт. Архивде турат, мына ачык эле ачыкталганда Ал Токонбаевдин доклады ачыкка чыккан. Баары эле билет. Ошентип ошол заманда эми баягы Конфуций айткан экен, доор алмашканда төрөлүп жашап калгандан өткөн азап жок деп. Бир 30 жылды камтайт окшойт го. Ошол 17-жылдан ошол 50-жылга чейин кайсы жээкке барарын билишпей, кайсы жолго барарын билишпей, жанагындай бир эле үйдө мисалы айылдарда түштүктө өзгөчө. Атасы басмачы болуп кетсе, баласы кызыл армияда болгон. Ушинтип эле бирин-бири баягы келечек кайсы жол менен барабыз деген чоң суроо туулган да. Мына ошол убакта жанагы Төрөкул Жансаковдор чыккан. Биз Түркүстанды өзүнчө мамлекет кылып, өзүнчө окат кылбайлыбы. Орустарды көрдүк, колониялык саясатты. 1865-жылдан 17-жылга чейин үркүм болду, жерибизден айрылдык, тоо ташка сүрүлдүк. Жакшынакай түз жердин баарын орустар, оторчулар келип ээлеп алды деп туруп, анан булар ошол кайра совет бийлигине алгач ишенишкен. Анан жанагы Кокон шаарында кызыл армия дашнактар, армияндарчы кырып салбадыбы? Кокон республикасын. Кокон шаарын түмүнө өрткө айландырганда жарым ай бүт ооруканаларга чейин өрттөп, көчөдө адам көрсө эле өлтүрүшүп, ушундай армияндар жаман кырып жиберген да, кызыл армия. Ошондон кийин анан көбү анан кийин совет бийлигинен көңүлү кала башташкан. Ошол алгачкы Түркүстан республикасынын башаты болгон Кокон республикасы. Кокон автономиясы. Кокон автономиясы. Ошодон кийин ошол чын эле басмачылык кыймылдын мындай ошонун пайда болушуна түрткү болгон катализатор болду дешет да. Мен дагы бир нерсени сурагым келип атат да. Мына сиз архивтерде, коомдук саясий мурдагы партиялык архивте деп атасыз да. Бир мындай динамиканы ошол периодтар менен да, жылдар менен карап салыштырууга мүмкүн болду сизде? Мисалы ошол азыркы мисалы репрессия курмандыктарын актоо жөнүндөгү мыйзам долбоору бул 18-жылдан 53-жылга чейинки мезгилди камтыйт экен, бул Сталин өлгөнгө чейинки. Ошондо ушундай пленум жыйындарда бирөөнү сындап, бирөөнү бир чоң кылмышка күнөөлөп чыккан, мындай чыгып сүйлөгөн сөздөр ошол период менен эле чектелип калабыз, байкай алдыңызбы, эгерде байкалса. Андан кийин Сталин өлгөндөн кийин Хрущев болобу, 60-70 жылдарда ошондой мүнөздөгү айыптоочу докладдар, бирөөнү бир мындай
жоопкерчиликке тартуу аракеттери байкалабы ошол эгерде андайлар көп эле экен. жок эми кайсыл учурда мисалы Сталиндин учурунун жылдарында көп болгон деп айтсак болот негизи. Андан кийин азайыптырбы? Ал 50-нчи жылдардан кийин негизи бир 57-нчи жылдарга чейин боло берген экен. Сталиндин бет ачылганга чейин культ. Анан кийин токтогондо ага чейин эң чоң ушул баягы кулакка тартуу башталганда 29-жылдар үчөгөн да. 29-жылдары анан 30 деги эле ошол согушка чейин аябай күчөп турганда. Бирок согуш убагында баягы согуш менен болуп калып, анча баягы бирок ошол убакта деле репрессия болуп аткан. Андайлар көп эле. Эми ошол эң негизгиси жалаң ошол 25-нчи жылдан деп коелучу, 25-нчи жылдан 55-нчи жылга чейин репрессия катуу эле болгон. Эми акыркы төбөсү көрүнгөн ошо репрессия курмандыктары кыргыздардын арасынан бул Манас эпосун изилдеген үчүн Зияш Бектенов, Ташыбек Саманчин анан Ташынбайжиевдер ошолор болду окшойт, ошол 50-нчи жылдардын башында. 50-нчи жылдарда мен ошол Зияш Бектенов агай менен да көп сүйлөшүп калдым. Эми ушул Манас боюнча кетишкенде, мына 37-нчи жылдагы Манас эпосу боюнча докладдар жүрөт. Ушул Манасчыны дейт. Манасчы кайсы бир атын жазбайт да, докладда жүрөт. Ушул Манасчы сказитель Манаса дейт. Троцкийдин ойлорундай кылып айтат экен деген. Ушуга чейин киришкенде ар бир сагына чейин. Ким айтыптыр биле алдыңызбы аны? Иә. Ошо докладчик ким экен ошо? Докладчик азыр менин эсимде жок. Мындай эле учкай окуп кеттим. Ошентип Троцкийдин идеялары жыттанат дейт. Манас эпосунун текстин айтып атабы ошентип? Манас эпосун ошол Манастын өзүн күнөөлөгөн да. Бирок эми баягы Манастын аты айтылбаптыр. Жалпы гана идеология боюнча Султанбектин доклад экен бул. Ошол жерде жүрөт. 3-чү катчынын. Андан бөлөк комсомолдо иштеген Камбаров дегендер болгон экен, Шамурзин, Алимов, Дулат, мунун баардыгы репрессияга туш келгендер. Ошо борбордук комитетте бюро мүчөлөрү, бюролукка кандидаттар. Кушой агай, сиздин кызыктуу маегиңизге чоң рахмат. Ушул баштап аткан изилдөөңүз аягына чыкса, дагы бир кошумча кызыктуу маалыматтар болуп калса, буюрса ушул студияда дагы кезигербиз. Мына биринчи жолу келип жаткан жоксуз. Сизге эң башкысы ден соолук. Рахмат. Ошол чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Рахмат. Урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү, эфирде эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы болду. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө бар болуңуздар. Ah